Бишкек шаарында 227 маршруттук таксинин айдоочусу мас абалында жүргүнчүлөрдү ташыган. Бул тууралуу элдик медиага окурмандар билдирген. Окурмандар тартып жиберген видеодогу окуя 11 октябрда болгон. Жумуштан саат 7:30 чыгып маршруткага түшсөк, шофёру мас ылжып жол бою уктап араң айдап келди. Бир маршрутка адамды салып алып мас абалда кетип бара жатат деп билдирген жүргүнчүлөр. Адамдардын өмүрүн тобокелге салып айдап бара жаткан айдоочуга тиешелүү кызмат чара көрүүсүн окурмандар өтүнгөн. Өзгөн районундагы Ынтымак айылында Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектебинин курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Мектептин курулушу былтыр башталган. 15 окуу классынан сырткары ашканасы, спорттук залы дагы толук бүткөрүлдү. Мектепти куруу үчүн республикалык бюджеттен 65 миллион сом каражат ажыратылган. Жалпы 275 окуучуга ылайыкталган. Окуу мекемесинин ачылышына Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева баштаган депутаттар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жергиликтүү тургундарды куттуктап, компьютерди класстын техникаларын жана окуу куралдарын тапшырды. 2017 жаз айында Өзгөн районунун бир канча айылдарында жер көчкү жүргөн. Аюусай айылында 7 үйдү басып, 24 адам анын алдында калган. Куршап зонасынан чек ажыратылып, Ынтымак айылы түптөлгөн. 800гө жакын үй бүлө көчүрүлүп келген. Өзбекстанда нан кымбаттап, бир бөлкө 1,5 миң сум болот. Азаттык радиосунун Өзбек кызматы маалымдагандай, буга буудайдын жана ундун баасын либералдашкандыгы себеп болууда. Ага ылайык 1 килограмм ун 1400 сумдан 2,5 миң сумга чейин кымбатташы ыктымал. Буга байланыштуу аз камсыз жана көп балалуу үй бүлөлөргө берилүүчү компенсациянын өлчөмү жогорулап, айына 50 миң сумга жетет. Расмий маалыматка караганда, Өзбекстанда жөлөк пул алуучулардын жалпы саны 1,5 миллиондон Акыркы жолу Өзбекстанда нан 1 жыл мурда кымбаттаган. Ош шаарында бир күнгө таза суу өчүрүлөт. Шаардык мэрия кабарлагандай, суу 22 октябрда кечки саат 11-де өчүрүлүп, кайра 23 октябрда түндө берилет. Бул убакыт аралыгында шаардык суу канал ишканасынын кызматкерлери суу түтүктөрүн тазалап, кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт. Кыргызстандык спортчулар самбо боюнча жаштар арасында дүйнө биринчилигинде 2 медаль утуп алды. Бул тууралуу аталган спорттун түрү боюнча федерациясынын сайтында жарыяланды. Турнир дем алыш күндөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн. Алай Сартов 65 килограммга чейинки салмакта катышып, мелдештин 3-орунуна татыган. Мелдеште 3-орунду алган. Ошондой эле Жусуп Шакиров 56 килограмм салмак ченинде күрөшүп, коло байгени жеңип алды. Тажикстан Улуттук банкы жүргүзгөн иликтөөгө караганда, тажикстандык үй бүлөлөрдүн 70%га жакыны эмгек мигранттары которгон акчанын эсебинен күн кечирет. Калган 30% туугандарынын жана өздөрү тапкан кирешенин эсебинен жашайт. Иликтөө быйыл жайында жүргүзүлүп, сурамжылоого 2000ден ашуун адам катышкан. Улуттук банктын иликтөөлөрү аныктагандай, чет өлкөдө иштеген эмгек мигранттарынан акча алган ар бир 5-6 адам каражатты турак жай курууга же батир алууга жумшайт. 11% же дээрлик ар бир 10 адам акчаны той өткөрүү үчүн коротот. Калгандары автоунаа же зер буюмдарды сатып алып, болбосо бизнестерин өнүктүрүүгө жумшайт.